Урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар жана достор. Урматтуу туугандар, бүгүнкү эфирдин темасы жаш саясатчы, өткүр, курч, билими бар, ыймандуу, тарбиялуу атаулубуз Бактыбек Калмаматов жөнүндө болот. Бактыбек Калмаматов бүгүнкү күнгө чейин мурда депутат болгон, былтыркы президенттик шайлоодо да өзүнүн талапкерлигин койду, жана быйылкы шайлоодо да азаттык менен өзүнүн талапкерлигин коюп, эл менен иштешип көрдү. Бизге ушундай атаулдар, бизге ушундай агалар сөз түрдө керек. Анткени биздин мамлекетибиз эркин демократиялуу мамлекет. Бул инсандар, бул жаш саясатчылар, ушундай агаларыбыз ушул демократиянын эркиндигинен пайдаланып, өзүнүн оюн, саясаттагы амбициясын элге эркин айтып жүргөн инсандар. Кече жакында Бактыбек Калмаматов умра сапарын аттанган экен. Аэропорттон биздин УКМКнын жигиттери сизди күбө катары суракка чакырып атат деп алып кетишти. Урматтуу туугандар, мен ушул жерде бир нерсени айткым келет. Эмнеге биздин мамлекетти ушул күнгө чейин ушул деңгээлге жетишине себепкер болгон чиновниктер кармалбайт? Эмнеге биздин мамлекетти экономикасын, армиясын, күчтүү, бакубат элди биздин мамлекетти ушундай деңгээлге саска батырып, элибизди саска отургузуп коюп, жана канчалаган акчаларды алып чыгып качып кеткен президенттер кармалбайт? Эмнеге? Эмнеге элдин аразында жүргөн, ушундай бизге керек болгон мамлекетибизге, президентибизге жана ушул мамлекетибиздин бакубат болуштугуна, саясатыбыздын мындай туура жолго түштүгүнө чоң себепкер, чоң салым кошо ала турган ушундай Бактыбек Калмаматов ошогон жигиттер күбө катары суракка чакырылат, а бирок мамлекетибизди саска батырып, экономикасын саска батырып, армиясын саска батырып, элди саска батырып качып чыгып кеткен Аскар Акаев ошогон президенттер ээн эркин келип алып жүрөт. Эмнеге ушуларды дагы ушинтип кармап суракка чакырбайсыңар? Мен айтайын деген туугандар, Кыргыз күчтүү элбиз. Кудайга шүгүр. Ушул күчтүүлүгүбүздү биз жоготпошубуз керек. Ушул күчтүүлүгүбүздү мамлекетибизге жана элибизге ушул күчүбүздү арнашыбыз керек. Ушундай мамлекетибиздин өнүгүшүнө, саясаты туура жолго түштүгүнө чоң салым кошо ала турган, билими бар, курч жигиттерди колдоп, кубаттап, мамлекетибиз менен, бийлигибиз менен, президентибиз менен тил табышып, сүйлөшүп, иштеше ала турган жигиттерди биз колдошубуз керек, туугандар. Ушундай күчтүү саясатчылар биригиш керек. Болбосо бул элдин жоопкерчилиги өтө оор. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Ушул жоопкерчиликти алган аксакалдар бүгүн кыйналып жүрөт. Ушуларга жардам бере ала турган, ушулардын кемчилигин, сынын айта ала турган, бетке айта ала турган, артынан эмес, четте мамлекеттен чыгып алып тиякта сүйлөй турган балдарды эмес, андайларды эмес, мамлекеттин ичинде туруп, бийликтин катасын ката деп, туурасын туура деп айтып турган ушундай саясатчы атаулдарды тескерисинче биздин мамлекетибиздин жетекчилери сөз түрдө колдойт деп ишенебиз. 21 числа. А им письмо пришло 15 декабря. Они вообще обалдели, да, со своими подделками? Чындыр мен чындыр ойлойм. 5 деп жүрөт го эсап жакта. Позвонить ему, вот у него есть Facebook страница, да, его номер есть везде, на Facebook, Instagram, да? Мени, так. Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандык жердештерим. Не трогайте, он не избегает никуда. Мен бүгүн умрага учуп жатканмын, 14 күнгө кичи хажга баратканмын. Силерге каршы аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалымдама калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат.
эмне иш боюнча бизге маалымнама толук берген жок, эмне иш боюнча. Бирок бизди күбө боюнча күбө катары чакырып жатат экен, эмне иш боюнча экенин биз билбейбиз. Ошондуктан азыр мына маалымат булактарында да чыгып кетиптир, Калмаматов кармалды аэропорттон депчи. Эч мындай тынчсызданууга себеп жок деп ойлойм менимче. Мен өзүм билем, ага экениме ишенем. Бардык мени колдоп аткан тарапташтарга, мекендештериме дагы бир аздан кийин силерге маалымат беребиз. Вторую бумажку прочитайте. Бул эмне бумажка эле бул? Болду. Все, Да, в качестве свидетеля приглашается Куда? в приемную По какому ГКНБ. вопросу? В приемную? Да, в приемную Приемную ГКНБ. кому? На Джибек Джолу находится приемная ГКНБ, там будет следователь, он полностью ознакомит с делом, и я думаю, вопросы все сразу. Эми мекендештер, мына азыр болуп аткан иш-чаранын бардыгы 100% мыйзамсыз. Адамдын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин ченөө бул. Вы сами понимаете? Мен айтып атам да. Мы мирно уезжали. Бардык мыйзамдар бузулуп атат да. Мына азыр декабрдын 1-ден баштап жаңы УК күчүнө кирди. Бул жактан эми аны эске ала турган болсок, таптакыр баары мыйзамсыз да. Бирок мына биз барып азыр тергөөчүсүнө барып жолугабыз. Тергөөчүгө жолугабыз, вопрос. Везут на этой машине Honda CR-V, госномер B7886AG. Кстати говоря, эта машина за нами следила последние несколько дней. Говорят, что найти не могли.